Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Биз өткөн теманы улай Манас үчилтигинин биринчи бөлүгү болгон Манас бөлүгүндөгү Молто Алоокенин кыргыздарды чабышы окуясын кеп кылганбыз. Бул сапар биз Манастын төрөлүшү тууралуу кеп курмакчыбыз. Манастын төрөлүшү ал бул дээрлик баардык варианттарда кездешет. Деги эле баатырдын же негизги кейипкердин бул дүйнөгө келиши дээрлик баардык эпостук варианттарда башка дүйнө элдеринин эпостторунун варианттарында дагы ушул баатырдын дүйнөгө келиши тууралуу же алгачкы же башкы кейипкердин дүйнөгө келиши тууралуу окуялар берилет, чагылдырылат. Мына ошол сыяктуу эле Манас үчилтигинде дагы ошол Манастын төрөлүшү тууралуу окуя кең кесири өтө деталдаштырылып чагылдырылат. Манастын төрөлөр алдында, бул дүйнөгө келер алдында бир нече ошону коштогон, ошого даярдык көрө турган бир окуялар чагылдырылат. Биринчи окуя ошол жогоруда биз лекцияда айтып өткөндөй Жакып менен Чыйырдынын түшү. Бул болочок баатырдын ата энесинин өзгөчө адамзатта көп кездешпей турган, керек болсо сыйкырдуу түш көргөндүгү, анын өзгөчө жана адамзатта көп кездешпей турган баатырдын, адамдын келе тургандыгынан кабар берет. Ушуган эле улай, ушул түшкө улай дагы бир кыргыздар же кыргыз элинде бир топ бир окуялар өтөт. Бу дагы ошол Манастан кабар бере тургандыгын баяндайт да. Биринчилерден болуп жана негизгилерден болуп Алооке менен Молтогандын башында турган Кытайлардын улуу каны, Түп Бейжиңдин каны карыгандын билармандары балгерлери, көз ачыктары Кытайдын белгилүү Даңза деген бичигинде кыргыздардан Манас аттуу улуу баатыр туулуп, ал келечекте Кытайды чаап, Кытайга кордук көрсөтө тургандыгы тууралуу кабарды ошол Даңза деген китептен окуп, анан башкы каны Кытайлардын Карыганга келип кабар беришет. Кабар бергенде ал ушул кыргыздардан туулат жана Кытайларга келечекте чоң чабуул жасайт деп Даңзада жазылган кабарды айткан соң, маалыматты айткан соң, Карыгандын буйругу менен кыргыз орун алган, кыргыз жашаган бүткүл өрөөндөрдү кыдыртып, анан Манас аттуу адамды, баланы издеп, аны Бейжиңге алып келүү тууралуу буйрук берилет. Мына ошол
Кытайлардын жоон топ аскери Алтайга дагы барып, Ала тоого да келип, ошол учурда кыргыздар жердеп жаткан бардык жерлерди кыдырып, анан өтө тыкырлык менен, өтө кылдаттык менен чалгындоо иштерин жүргүзүп, анан Самаркандык Эшен анын уулу Жарманасты Кытайга алып кетип, аны менен кошо билерик жаш өспүрүм баланы туткундап Кытайга алып барып, мына биздин бичигибизде, биздин даңзабызда чийилген, бизге келечекте коркунуч жарата турган Манас аттуу баатырды биз кармап келдик. Эми ушуну менен биз коркунучсуз, эч мындай бир шектенбей туруп өмүр сүрүп, жашообузду, турмушубузду уланта беришибиз керек деген баягы камарабастыкка салып, Манас аттуу баатырды издеп жатып, Жарманас аттуу баланы таап, аны туткундап, аны орго салып, ошону менен Кытайлар жатып калат. Бирок бул ушул окуялар баягы Манастын келечекте өзгөчө баатыр, өзгөчө адам, өзгөчө чыгаан лидердин, кыргыз элинин лидеринин келе тургандыгына мындай бир кабар берет да. Мисалы, билбеген адам үчүн чын эле Манас ушул Жарманас болушу мүмкүн. Төрөлө элек дүйнөгө келе элек баатырдын өзү ушул Жарманас болушу мүмкүн деген ойдо да калышы ыктымал. Бирок окуяда Манас дүйнөгө келе элек, бир нече убакыт өткөндөн кийин жана Жакыптын түшү турмушка ашып, Кудайдын буйругу менен дүйнөгө Манас, жарык дүйнөгө Манас аттуу баланын келиши, Манастын төрөлүшү деген окуя менен башталат. Манастын төрөлүшү окуясы ошо Жакыптын зары менен жана жогоруда биз айтып өткөн Жарманаска байланыштуу. Анан Кытайлардын туш тарапка чалгынчыларын жөнөтүп, Манас аттуу баатырдын, Манас аттуу баланын издеши менен коштолот. Манас дүйнөгө келер алдында Жакып чээрди өтө чыдамсыздык менен күтүп, чээрдинин боюна бүтүп, ал 9 ай кыйналып, 9 айдын ичинде ал шердин этине талгак болуп, бул шердин этине талгак болушу, шердин жүрөгүнө талгак болушу дагы ошол болочокто төрөлө турган баланын өзгөчө бала экендигинен дагы кабар берет. Эми талгак деген бул биологиялык көрүнүш, бул анатомиялык көрүнүш, жалпы адамзатка таандык көрүнүш. Ошол көрүнүштүн дагы ошол чээрдига карата берилиши, болочокто Манастын энеси чээрдинин тагдырында дагы кездешиши дагы ошол бул Манас эпосунун деги эле Манастагы окуялардын дагы бир жолу мындай реалдуу, турмуштук, бул элдин турмушунан алынган эпопея экендигин дагы бир жолу далилдейт.
чээрде ошо шээрдин этине, жүрөгүнө талгак болуп, ал талгагангандан кийин толгоосу башталып, толгоосу өзгөчө 9 күн болуп, анан кыйналып, Жакып болсо баягы кыргыздын салтында да, шартында дагы байбичеси толгоо тартып төрөй турган болгондо алыска кетип, ага сүйүнчүлөп кабар берүү салтын эске алып, Жакып болсо жылкысы көздөй кетип алыска, анан чээрди жалгыз калып, толгоонун азабын тартып, анан ак балтанын зайыбы анын ошол айылдагы келин кесектердин жардамы менен чээрди көз жарат дагы. Көз жарганда ошол салмагы 5 жашар баланын салмагында экендигин, анын бу дүйнөгө келгенде энесинин эмчегин соргондо дагы өзгөчө экендигин, бир соргондо сүт чыгып, бир соргондо суу чыгып, бир соргондо кан чыгат дегендиги, анан ошол күнү жер силкинип термелгендиги, 2 күнү ай чыкпай, 2 күнү күн чыкпай, 6 күнү ай чыкпай деген мисалы ушундай бир табигый кубулуштардын коштоосунда өзгөчө баланын дүйнөгө келиши баяндалат. Албетте бул дээрлик бардык эпостарга, бардык дүйнө элдеринде кездешкен элдик эпостарга мүнөздүү көрүнүш, баатырдын же элдик лидердин же башкы кейипкердин дүйнөгө келиши ошол адамзат ичиндеги же ошол эл ичиндеги эле өзгөчөлүктөр менен коштолбостон, табигаттын дагы ошогон өзүнүн сыр бергендиги, өзгөчө мындай кубулуштар менен коштолгондугу, бул дагы да баса белгилеп айтышыбыз керек. Өзгөчө баатырдын, өзгөчө адамдын келишинин мындай бир символикалык белгиси катарында түшүнүү керек. Ак балта ушул учурунда Жакыптын түшүн жооруганда дагы ушул Сулайман сурак албаган, Искендер изин салбаган, Үрүстөн буту баспаган, Кытай жергеси тополоң тоздоп барбаган, топонсу тоздоп барбаган Кытай жергесине ээлик кыла тургандыгын, Кытай жергесине, Кытай элине бир учурунда бир үстөм кыла тургандыгын, же болбосо эзелки ата бабалардан калган кекти ала тургандыгын дагы өзгөчө мындай бир кабар иретинде, маалымат иретинде жооруп айтып берет. Деги эле түш өзү биз өткөн лекцияларда айтканбыз, бул манасчыларга дагы мүнөздүү, өзгөчө Манас эпосуна дагы мүнөздүү маалымат, так символикаларга оролгон өзгөчө бир терең маалыматка ээ кубулуш катары берилет. Түш бул маалымат алып жүрүүчү кубулуш катары эпос деле эмес, кыргыздын керек болсо дейли адамзаттын дейли турмушунда кездешкен бир өзгөчө астралдык дейбизби,
биологиялык дейбизби же физиологиялык дейбизби, бул көрүнүш. Мына ошол көрүнүштүн Манас эпосунда дагы, анын алкагында турган Манастын төрөлөр алдында дагы чагылдырылышы дагы да бир жолу анын реалдуу жана дагы да бир жолу анын элдик экендигин баса белгилеп айтсак болот. Эми Манас эпосунда деген бир топ мындай бир негизги окуялар кездешет. Анын негизи биз Манас эпосуна эле эмес, башка эпосторго да салыштырмалуу карап көрсөк, Манастын төрөлүшү, Манастын балалык чагы жана өспүрүм кези, кыргыздардын кайрадан Алтайдан Ала тоого көчүп келиши, Манастын Каныкейге үйлөнүшү, Чоң Казат жана Манастын өлүмү деген мына бул негизги окуялар. Ушул окуяларды биз баяндап жатып, бүгүн Манастын төрөлүшү деген окуяны да бир кыска учкай айтып өттүк. Рахмат сиздерге.